Ошол коом бийликти көзөмөлгө ала албай калды. Жалаң баягы бата берчүлөр калып калды. Анан жаш балдар калды. Ана мисал келтирдим. Бизге да кирди го. Пенсия жашын 2 жашка узарталы деп. Дың деп бир нааразычылык билдирип койгон жаран жок. Баягы эле бүтүн Кыргызстан жаман көрүнгөн Мадумаров. Профсоюздар дагы эчтеке унчуккан. Профсоюзуңуз да унчукпайт, сотуң да унчукпайт, аксакалың дагы, кыргыз эл баатырлары, кыргыз эл акындары, аларың да унчукпайт. Себеп баары бир. Эми караңыз. Франциядагы пенсия жашын 2 жашка көтөрөбүз деп Макрон сунуш киргизди. Айланайын 3 миллион француз чыгып токтотту го. Токтотту, андай болбойт деп. Андай болбойт. Биз пенсия жашын 2 жашка узартууга каршыбыз. Мына азырга чейин токтобой атат. Болду, эми карап көрөлү десе дагы жок, карабайсың, эми өкмөтүң да кетсин, президентиң да кетсин деген талапты коюп атат. Бул коом өз бактысы үчүн күрөшүп атат. Коом өз укугу үчүн күрөшүп атат. Экинчи маселе. Мына Польшага Украинадан арзан буудай киргизип алды. Дыйкандар көтөрүлүп чыкты. Эмне үчүн алардан арзан буудай келип, биздин буудай өндүргөн дыйкандар азап чегиши керек, зыян тартышы керек деп ушунчалык көтөрүлүп чыгышты шаарларда, тракторлор менен жолдорду. Бүттү деди, Украинадан бир бүдүр буудай киргизбейбиз, силердикин алабыз деди. Бул коом өкмөттү бийликти ордуна койду. Коом, эл коюп атат. Үчүнчү мисал. Израиль. Кайрадан шайлоодон утуп келген баягы эле эски жаңы өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху сот бийлигинде кичинекей өзгөртүү киргизди. Бүтүндөй Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, бүтүндөй шаарлар көтөрүлүп, 2 сааттын ичинде 5 саатка кечирим сурай берди, чыгып. Бүттү, мен мындай өзгөртүү киргизбейм деди. Сот андай болбойт. Себеп сотто ал жерде коомдун карамагында эмес, көзөмөлүндө эмес. Бираз бийликке ыктатып коем деген өзгөртүү киргизем деди. Айланайын. 2 сааттын ичинде ордуна койду го. Мына ол коом, эл бактылуу жашаганга укугу бар. Себеп өз бактысы үчүн күрөшүп атат алар. А бизде көзүм көрбөсө мага баары бир болуп калбадыбы? Ошол эле кезде мисалы Кемпирабад боюнча да канча камакта жатышат. Бирок ошону колдоо көрсөтүп чыккан элди көрбөдүм да. Ошол көлдүн жээгинде жашап аткандар да чыккан жок да. Бүтүндөй калпты согуп туруп алды го. Анан ошону карап олтуруп айтасың да, ниетиңден тап, айланай, ниетиңден тап. Пейилибизди оңдошубуз керек. Анан бираз жоопкерчилигибизди күчөтүшүбүз керек. Биз күчөтүшүбүз керек. Коом, эл күчөтүш керек. Азыр бүгүн бийлик элге кызмат кылып аткан жери жок. Эл бийликтин көзүн карап атат. Мына караңыз, кечетен бери кумаркана ачууга биринчи лицензия алды деп 84 миллионго сатып алды деп айланайын атасы бир ажыдан келгендей жарыя салып атат. Сүйүнчү биринчи кумаркана ачылмай болду деп. Эл дагы эле унчукпайт. Өзү барбы бизде коом? Барбы?